Кыргызстанда өзү болуп жаткан жаңылыктар улантабыз. Өнөр жай энергетика жана жер ресурстары мамлекеттик комитети 14 чакан ГЭСтерди курууга тендер жарыялады. Тендер шарттарына ылайык конкурска чет элдик инвесторлор дагы тартылышы мүмкүн, бирок курулуш иштерине 70% жергиликтүү жумушчулар тартылышы керек. Ошондой эле тендерден утуп чыккандар курулуш материалдарын дагы өлкө ишинен сатып алууга милдеттендирилет. Жалпы эле жаңы ГЭСтерден куруу жана инвесторлорго каралган шарттар тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов менен маектешкене турабыз. Исмат, биринчи эле суроом мына ушул чакан ГЭСтерге тендер жарыялангандан кийин коомчулукта аны ишке ашуусуна ишенбеген дагы ойлор айтылып баштады. Себеби буга чейин энергетика тармагында бир катар долбоорлор аягына чыкпай калган эсибизде. Бул жолу өкмөттүн инвесторлорго болгон кепилдиктери кандай экен? Кандай маалыматтарды топтой алдыңыз? Рахмат Айгерим. Азыркы өкмөттүн азыркы планы боюнча жакан чет элдик инвесторлорго түзүлгөн шарттарга бул жерде өкмөт мамлекеттен жерди гана бөлүп берип, анан башка административдик маселелерди чечип берүүгө аракеттенет экен. Ал эми ГЭСти куруу иштерин толугу менен ошол инвестор алышы мүмкүн, алганга милдеттүү экен. Себеби ошол кеткен каражаттын баарын жергиликтүү ишкерлер же болбосо чет элдик кандайдыр бир компанияларга жүктөлөт экен. Ал эми ГЭС курулуп бүткөндөн кийин ал мамлекеттин менчиги болуп калат экен. Андан өндүрүлгөн электр энергиясы мамлекет бекитилген тарифте гана сатылат экен. Ал эми азырынча ГЭСтерди куруу саясатында өкмөттүн ошол инвесторлорго берген кепилдиги бул азыркы кепилдиги мамлекет тарабынан жаңы саясий системада бул системага ишеним жана ошол эле ишти аягына чыгарууга өкмөттүк тараптан гана бир бийликтин тарабынан гана кепилдик берилип жатат. Бул жерде коомчулукта жана сиз айткандай ар кандай пикирлердин пайда болгон себеби буга чейин Чехия мамлекети менен 15-17 ири чакан ГЭСтердин курулушу дагы айтылган болчу. Анын суммасы 190 миллион долларлык келишимге кол коюлган, бирок анын ишке ашпай калганын экономика министрлиги жакында эле жарыялады. Ал эми ошол бүгүнкү күндөгү сунуштагы ушундай болуп калышы мүмкүн деген чочулуулар бар. Себеп дегенде бир кандай саясатчылардын, алар жана депутаттардын пикиринде эгер инвестор Кыргызстанга бир ГЭС куруу үчүн акчасын салса, анын ал өндүргөн энергияны биздин Кыргызстандын рыногу менен салыштырганда баасы арзан болуп калгандыктан көбү инвесторлор тарабынан талап түшпөй калышы мүмкүн деген дагы ушундай божомолдор айтылууда бүгүнкү күндө. Чакан ГЭСтер жөнүндө айтып кетпедиңиз. Негизи бул ГЭСтерди куруу канчалык мүмкүн жана зарыл деп жатышат. Долбоор ишке ашкандан кийин ошол инвестор менен мамлекеттин ортосунда мамиледе келишпестиктер келип чыгуу коркунучу жок бекен? Ошол жерде белгилей кете турган болсок, азыр ошо агенттиктин сунушу боюнча жана биз жогоруда белгилеп кеткендей тариф мамлекеттик тариф менен гана белгиленет деген талаптары бар экен. Ошол талапты көргөндө инвесторлор келбей калышы мүмкүн экен. Себеби алар канча каражат жумшаса ошону кайра чыгарып алууга аракеттенгендиктен бул маселеде бир топ келишпестиктер пайда болот экен. Себеби эгер бул долбоор ишке ашып калган күндө дагы анын бүгүнкү өкмөттүн канчалык келечекте канчалык узак планы бар, ал жөнүндө инвесторлорго толук түшүнүк болбогондуктан чочулоолор пайда болушу мүмкүн экен. Учурда Кыргызстанда иштеп жаткан ГЭСтердин элди электр энергия менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү канчалык экен? Бул туурасында маалыматыңыз кандай? Кыргызстанда учурда 13 чакан ГЭС иштейт экен. Алардын ичинен 9 чакан ГЭСтердин катарына кирет экен. Ал эми Кыргызстанда өндүргөн электр энергиянын киловатты 190 миллион киловатты түзөт экен бүгүнкү күндө. Ал эми элди камсыздоо, электр энергия менен камсыздоо боюнча мурунка салыштырмалуу элдин саны көбөйгөндүгүнө, ошондой эле электр жабдыктардын эскиргендигине байланыштуу бүгүнкү күндө талап жогору. Себеби ал жакты техникалык жактан жаңылоо жана ошондой эле жаңы ГЭСтерди курууга муктаждык эчак эле жеткен экен. Бул маселени эгер жакынкы күндөрү ишке ашырууга өкмөт берсе өлкөнүн кээ бир аймактарында калкты электр энергия менен камсыздоо маселеси
чыгышы мүмкүн экен. Ошондуктан бул долбоордун зарылчылыгы өтө бүгүнкү күнгө актуалдуу деп турат экен. Эске сала кетсек, өкмөт буга чейин эле бир топ электр энергия менен элди камсыздоого бир топ аракеттерди көргөн. Анын мисал катары чакан ГЭСтерди курууда Камбаратта бир, жогорку Нарын ГЭСтерин Орусия мамлекети менен куруу жөнүндө келишимге кол коюлган, бирок орус тарап ошол макулдашууну убагында аткарбай келгендиктен Кыргызстан ошол документти кайра жокко чыгарууга аргасыз болгон. Мындай ГЭСтердин мындай мисалдарды жана биз жогоруда айтып кеткендей бир топ катар мисалдарды келтирсек болот. Ал эми электр энергия муктаждык бүгүнкү күндө дагы аябай жогорку деңгээлде сакталып туруптур. Рахмат маалыматыңызга. Биз жогорудагы ГЭСтер туурасында сөз кылып жаткан соң дагы бир маалыматты кошумчалай кетели. Кечээ эле белгилүү болгондой, Камбарата ГЭСине дагы каражат салынмай болду. Тактап айтканда, Сауд Аравия тараптан $110 миллион каражат сарпталганы турат. Рахмат маалыматыңызга.